көлдө атайын мурун Түркмөнстандын президенти келгенде жер бөлүнгөн атайын. Ошо жерге пансионат салына турган болду. Мына буга чейин ушундой пансионаттардын баары Түркмөнстандын өзүндө салынган экен. Кайсынысы жакса, биз ошо эркиндей Түркмөнстандын бир пансионатын 12 ай толугу менен иштей турган кыргызстандыктарга бир жакшынакай пансионат салып берейли деди. Буюрса, бул дагы августтун 1-декадасында башталып кете турган болду да. Биз тараптан жерлердин баары бүткөн, биз кетип баратканда баарын бүтүрүп кеткенбиз. Азыр болсо президенттер ушундай чечим кабыл алышты. Августтун башында түрк мамлекеттердин президенттери чогулат экен. Ошол жерден буга дагы чекит коюлуп, анан старт берилет да. Буюрса, бул проект дагы мына быйыл турмушка ашат деген биз толук өзүбүздүн үмүттөрүбүз бар да. Канча каражатка курулат? Булга эми биз бул 5 жылдыздуу отель канча турат экен, бул түркмөн тарап өзү курат. Өзү биз менен чогуу эксплуатация кылат да. Мына биздин жарандардын баары бул жерде иштейт. Анан биздин жарандардын баары дагы эс алат. Сөзсүз түрдө Түркмениядан келип эс ала турган биздин туристтерибизди, кардарларыбыздын баарын дагы ушул жака тартабыз да. Анан мына биздин